Омуда Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралыкчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Гонконгдо полиция менен демонстранттар ортосунда катуу кагылышуулар орун алгандан кийин аэропорт кайра кадимки иш тартибинде иштей баштады. Гибралтарда кармалып жаткан танкердин экипажы BBC'ге мыйзамсыз түрдө камакта жатканын билдирди. Компьютердик оюндар мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жардам берип, аларды көйгөйдү чечүү жөндөмдөргө үйрөтө алабы? Гонконг полициясы аэропорттун территориясында 2 кишини кармап алганы үчүн демократияны жактаган активисттерди катуу сынга алды. Полиция активисттер кармалгандардын колу бутун байлап, соккуга алып жана опузалаганын билдирди. Кармалгандардын бири кытайлык журналист экени маалым болду. Бейжин активисттерди кескин сындап, аларды террористтерге теңеди. Бир нече күнгө созулган башаламандыктан кийин аба каттамдары жанданды жана аэропортко жаңы коопсуздук кызматкерлери келди. Демократияны жактаган кыймыл караламан топко айланды. Полиция кызматкерлери митингчилерге кошулуп кетти деген ой менен демонстранттар шектүү делген кишилерди суракка ала баштады. Ачуу калтырган топту токтотуу кыйын болду. Алар 2 күндөн бери аэропортту басып алышып, жаап салышкан. Жүк ташыган арабаларды тизишип, тосмо жасашкан. Миңдеген адамдар узатуу залына топтолушуп, каттамы үзгүлтүккө учураган жүргүнчүлөр менен аралашып жүрүштү. Демонстранттардын айрымдары жүргүнчүлөргө абалды түшүндүрүүгө аракет кылып жатышты. Акция каршылык жараткан экстрадициялоо мыйзамынан башталып, эми Гонконг өкмөтүнүн толук демократиялуу болушун жана полициянын элге отчет беришин талап кылууга өттү. Чогулгандардын жана тыңчылыкка шектүүлөрдүн кыйкырык үндөрү басылды. Ак халатчандар болсо аларды алып кетүүдө кыйналып жатышты. Полиция делегациясын аэропортко киргизүүгө уруксат берилди. Бул полицей кызматташууну суранууда. Бирок каарданган жаш демонстранттар аларды терминалдан сүрүп чыгарышты. Андан кийин атайын даярдыктагы полициячылар эшикке карай жылып келишти. Полициячыларга карата көп жүк ташуучу арабалар менен каршылык көрсөтүлдү. Сыртта болсо бул полицей бирөөнү колго түшүрөм деп жатканда демонстранттар кайра өзүн сабап киришкен. Ошондо ал курал колдонууга мажбур болду. Окуя уланып жаткан чакта уча албай жаткан жүргүнчүлөр Азиянын эң ири аба майдандарынын бириндеги бош жерлерде отурушту. Гонконг өкмөтүнүн аларды көзөмөлдөй албай калышы чоң кемчилик болду. Баарынан да бул окуя Кытай үчүн уят иш болду. Анткени Кытай чыдамыбыз түгөнүп жатат деп эскертүү берген болчу. Гибралтардагы судьялар алдыдагы 1-2 күндүн ичинде Иран мунайын жүктөп бараткан Grace 1 аттуу супер танкердин тагдырын чечери күтүлүүдө. Кемени Британияга баш ийген аймактын жээгине жакын сүзүп жүргөн жеринен Британ флоту кармап кеткен. Натыйжада эки өлкө ортосундагы мамиле жабыркады. Кечээ күнү Иран маселе тез арада чечилиши керек деп билдирди. Ал ортодо кеменин капитанынын адвокаттары камакка алуу мыйзамсыз болгонун айтты. Grace 1 танкери 2 миллиондон ашуун баррель Иран мунайын ташыйт. Ал сууда калкып жүргөн абак айланды. Бул танкердин айынан Британия менен Иран ортосунда чыр чатак жаралды. 6 жума мурун түн ичинде Королдук флоттун аскерлери танкерде рейд өткөрүшкөн. Британиянын колдоосуна таянган Гибралтар Европа биримдиги уруксат берген Сириядагы мунай иштеткен жайга бет алганын айткан. Бирок Иран Британияны каракчылык кылууда деп айыптап, ага жооп болорун убада кылган. Кеменин капитаны Гибралтардын жээгинде кармалып турат. Ал камакка алынган 4 экипаждын бири. Анын адвокаты бул мыйзамсыз экенин айтууда. Аларды колго түшүрүү мыйзамдуу болду деп айтуу кыйын. Капитандын жана экипаж мүчөлөрүнүн паспортторун алып коюшкан. Алардын Гибралтардан чыгууга уруксаты жок. Негизи камакта жатышы мыйзамсыз деген пикирдебиз. Grace 1 кемесинин ичинен биринчи көз ирмем. Бул сүрөттөрдү BBC тарта алган. Экипаждын абалы дурустай сезилди. Алардын көбү индиялык жарандар. Кеме кармалып жатканына карабай, алар жумушун улантууда. Кемеде 2 миллиондон ашуун бочка мунай бар болчу жана Европа биримдиги башкарган Баняс аймагына бет алган эле. Капитан муну билиши керек болчу.
We don't share that view too. Мен буга макул эмесмин. Биздеги далилдерге ылайык кандай эмес. Танкердин жанында Британиянын аскерий кемелери көзөмөлдөп жатат. Капитандын буйругуна карабай, кемелер жээкке жакын бара албай жатышат. Ормуз кысыгында Британ желеги орнотулган кемеге кол салып, ирандыктар жооп жазады. Ошентип, Иран менен Британия ортосундагы мамиле чыңалып турат. Өткөн жылы президент Трамп Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден чыгып кеткен. Гибралтардын өкмөтү Грейспер танкеринин кармалышынын тегерегиндеги көйгөйдү тез арада чечүүнү көздөп жатканын билдирди. Ушул аптанын аягына чейин кеме кое берилеби же жокпу чечилиши керек. Иран менен алакалар чыңалып турган чакта бул негизги маселеге айланды. Пакистан эгемендүүлүгүн майрамдап жаткан чакта өлкөнүн премьер-министри Имран Кан Кашмирдин Индия башкарган аймагынан атайын макамын алып салганы үчүн Индияны сындоосун улантты. Ал ортодо Индиянын полициясы Жамму штатында коопсуздук чаралары жеңилдегенин билдирди, бирок Кашмир аймагында абал өзгөрүүсүз. Аймакка кошумча 10 миңдеген аскерлер жөнөтүлүп, жүздөгөн тургундар кармалды. Дели окуяны көзөмөлдөгө өзү киришкенден бери аймакта интернет байланышы жок. Пакистан премьери Имран Кан Бириккен Улуттар уюмун Индиянын аймакты тартып алуу аракети тууралуу угууга чогулуусун талап кылды. Эгер бизди согушка түртүп жаткан болсо, анда согуш эки өлкө менен гана чектелбейт. Анын таасири бүтүндөй аймакка, дүйнөгө тарайт. Жада калса азырда Индия өкмөтүнөн акыл калчап иш кылуусун жана абалды өөрчүтпөй убагында жайгаруусун сурап жатабыз. Ар бирибиздин мектепте жакшы көргөн сабагыбыз болсо керек. Бирок Лондондогу атайын мектептин окуучуларына өзгөчө сабак өтүлө баштайт. Ричард Клаудсли мектебинде мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга эми компьютердик оюндар үйрөтүлмөй болду. Мектептин айтымында бул ыкма окуучулардын бир нече жөндөмүн жакшыртат. Бул Джек жана Эммануэль. Алар атайын билимге муктаждардын Ричард Клоудсли мектебинин окуучулары. Алар София жана Лука менен бирге компьютердик оюн ойноо классында отурушат. Алар атайын даярдалган түйүлчөктөрдү колдонуп, чогуу компьютердик оюндарды ойноп жатышат. Келечекте бул оюндар көбүрөөк ойноло баштайт деген ой бар. Жакынкы күндөрү оюндар мектептин окуу программасына киргизилет жана башка сабактарда эле окутула баштайт. Кызыктуураак жана көңүл ачуучу оюн экен. Досторум менен көп ойнойм. Досторуң менен чогуу ойноо кандай экен? Эң сонун. Джек шал оорусу менен ооруйт. Ал окуп билим алууда жана мектепте башка окуучулар менен мамиле кылууда кыйналат. Ошол себептен бул класста окуйт. Биз бири-бирибиз менен баарлашып турабыз. Адамдар менен сүйлөшүү жагымдуу. Оюнду колдонуп окутуу жаңы ыкма деле эмес. Бирок серепчилердин айтымында мындай оюндарды үйрөтүү мурда болуп көргөн эмес. Бирок мектептер оюн ойногонду үйрөтүүнүн ордуна билим бериши керекпи? Мындай суроо менен биз бул идеянын авторуна кайрылдык. Оюндун жардамы менен көп нерсе үйрөнүп, көп нерсени изилдөөгө мүмкүн. Мындан сырткары ал социалдык чеберчиликке, туруктуулукка, жеңилүүгө, жеңишке жетүүгө үйрөтөт. Мунун баары жашоодо абдан керек болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген оюнчуларга ылайыкташкан алгачкы башкаруучу пульт өткөн жылы сатыкка чыккан. Аны окуу класстарына орнотуу жеңилирээк. Келечекте технологияда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да эске алынышы зарыл. Кандай гана технология ааламында жашабайлы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар биздин продукцияларыбызды жана кызматтарыбызды колдонууга муктаж экенин эске алышыбыз керек. Мугалимдер болсо ойноочу класстагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланышкан окуучулар келечекте мындан да көп болот деп үмүт кылышат. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытайдын өндүрүшү соңку 20 жылдын ичинде биринчи жолу өтө төмөн көрсөткүчкө түштү. Буга уланып жаткан АКШ менен соода согушу себеп болду. Өндүрүш ойлогондон кыйла басаңдаган жана Кытай жарандары акчасын көп иштетпей турат. Эксперттердин айтымында дүйнөнүн экинчи эң ири экономикасы соода жана тариф согушунун айынан жапа чегүүдө.
Австралиянын полициясы 800 килограммга жакын синтетикалык баңгизат катары саналган MDMA баңгизатын уюшкан кылмыштуу топтон тартып алды. Квинсландта топтун 6 мүчөсү кармалды. Алардын арасында 4 британдык жаран бар. Полициянын айтымында ташылып бараткан баңгизат өтө жогору сапатта жасалган жана анын баасы орточо эсеп менен 60 миллион долларга жетет. Орусиядагы ракета жарылган Северодвинск шаарынын жанында радиациянын деңгээли нормадан 16 эсе көтөрүлгөнүн өлкөнүн Росгидромет кызматы билдирди. Ак деңиз же Белое моренин жанында болгон кырсыкта 5 окумуштуу каза таап, 3 киши жарадар болгон. Орусиянын өзөктүк курал боюнча агенттиги Росатом аталган станцияда сыноолор өтүп жаткандыгын билдирди. Компьютер же телефон жок эс алууга чыккандар жакшыраак эс алат. Илимий изилдөөгө катышкандар эс алуу учурунда кеминде бир күн толугу менен болгон жабдыктарын үйдө калтырып коюп эс алышкан. Катышуучулар башында технология колдонбоого көнө албай кыйналышат. Бирок Жаңы Зеландия менен британиялык окумуштуулардын айтымында гаджет колдонбогондор көбүрөөк кыраакы боло баштайт. Жаңы Зеландияда киши менен тең чоң пингвиндин фосфорго айланган сөөгү табылды. Бул чоң пингвиндин сөөгүн Кантербури музейинин кызматкерлери таап алган. Пингвиндин бою 1 метр 60 сантиметр жана салмагы 80 килограммга жетиши мүмкүн. Ал болжол менен 55 миллион жыл мурун жашаган. Океандарда жашаган ири жырткычтар кырылып калган соң пингвиндер ушунчалык чоңоюп кеткен деп болжонууда. Тайландда миңдеген туристер сыйынуучу жайдын урандыларын көрүүгө шашып жатат. Эски имарат кургакчылыктын айынан кургап калган суу сактагычтын түбүнөн көрүнгөн. Ват Ном Буя Яй 20 жылдан бери суу алдында жатты. Тайландтагы Лопбури провинциясындагы бул Будда храмы 20 жыл бою суунун алдында жаткан. Храмдын жанына дамба курулганда ал суунун астында калган. Бирок кургакчы лабарайынан улам суунун деңгээли кескин азайып кетти. Эми айыл тургундары кайрадан урандыга айланган храмга арасындагы бул Будда айкелине сыйынышууда. Тургундар храмдын кайра калыбына келишине кубанып, айрымдар жакшы көз ирмемдери менен бөлүштү. มันมีความสำคัญทางใจนะครับแล้วก็ทุกสิ่ง Храмдагы ураган ар бир нерсени көрүү мен үчүн баалуу. อย่างผมเป็นเด็ก Кичинекей кезимде досторума жолугуу үчүн бул жерге көп келчүмүн. Храмдын кире беришиндеги пилдин эстеликтерине чыгып көп ойночубуз. Ошол кезде ал жер жаш балдар чогулуп турган жер болчу. Бул жер кайрадан туристтердин, зыяратчылардын жайына айланды. Бирок кургакчылык катуу таасирин тийгизүүдө. Суу сактагычтын максаты провинциянын айланасындагы айыл чарба жерлерине суу жеткирүү болгон. Бирок суу сактагычта жетиштүү суу жок болгондуктан жер кургап, күрүч талааларына суу жетпей калууда. Эми спорт жаңылыктары. Юрген Клоптун командасы Ливерпуль УЕФАнын Стамбулда өтүп жаткан Супер кубогунда Челси менен беттешет. Эркектер арасында ойнолгон оюнду биринчи жолу аял судья башкарып, бүгүнкү оюн тарыхта калмай болду. Ливерпуль Чемпиондор лигасында Тоттенхэмди 2-0 эсебинде утуп алып жолдомо алган. Бирок Челсида Европа лигасында Арсеналды 4-1 эсебинде утуп, алда жолдомо алып үлгүргөн. Манчестер Сити жаш оюнчуларды алып келүү жараянында ФИФАнын эрежелерин бузганы үчүн трансфер аркылуу оюнчу алып келе албай калышы мүмкүн. Эми алар $381 000 айыппул төлөмөй болду. Февраль айында Челси ушуга окшош жагдайда 2 сезон бою трансфер терезесин колдонуу укугунан ажыраган. Сити эрежелерди туура эмес түшүнүп алганын билдирди. Жаңылыктардын соңунда круизде жүргөн кеменин жүргүнчүлөрү үчүн кеменин клубунда адаттан тыш диджей ойноду. Италиялык космонавт Лука Пармитано орбитада жүрүп, диджей болгон биринчи учкуч болду. Ал эл аралык мейкиндик станциясында туруп, электроника жанрындагы музыкасын ойноп берди. Ал түз эфирде клубда көрсөтүлүп жатты. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.